өтүп кеткен 2018-жылы негизи идеясы чыкты. Эң эле алгач Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жамиля Муратова менен бирге иштешип, ырдайым жаштыкта деп алгач биринчи обон жаралды. Андан кийин текст издеп баштадык мына ушуларга. Жалпы жонунан клип обондун жазылуусу, текст менен иштөө, стиль, сценарий бардыгын жалпылап айтып келгенде жалпы жонунан 9 айдай убактыбыз кетти. Бирок жыйынтыгы буюрса жакшы болот деп ойлойм. Мынакей 1-мартта Анталия шаарында ушул клиптин ачылышын жасадык. Жалпы калың журт жакшы деңгээлде кабыл алды. Мынакей 3-мартта болсо Анкара шаарында, Түркиянын борбор шаары Анкара шаарында жалпы көрүүчүлөргө мына ушул клипти дагы бул жакка да тартып аладык. Бул ачылыштын артындагы максат элибизден, ушу жаркыраган элибизден өздөрүнүн ошол батасын алуу болду. Себеби бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп коет. Тартылуусу боюнча мен негизи ичимде эле мына ушундай сценарий бар болчу. Ар бир адамдын жашоосунда жалаң гана биз гана ырчыларда эмес, негизи эле ар бир тармакта артынан колдоп турган кандайдыр бир жакын адамы бар. Же болбосо таянган бир кандайдыр бир сезими же жакындары бар да. Мендеги бул ырда мен чагылдыргым келген нерсе болушунча жаштарга, инсандарга мотивация берсин деген. Ырчыга берилип аткан мотивацияны чагылдырып, күзгү аркылуу элге бергим келди. Жалындап, жан дүйнөмдүн жанып турган жазырдайт аруу сезим менен жакындап, үнсүз гана үмүт көккө азгырат, жалгыздык алыстайт. Күн өттү, тагдырымдын бул махабат күбөсү. Кайгы муңдар бизден алыста, баратам бакытыма бийик учуп жарышта, ырдап жаштыкта. Артаңда кадам таштайм калбаш үчүн арманда. Обондо жазылып, ай чыгып, калды бүткөн сөздөр дагы айтылып, жүрөккө тартылып. Албырган актамдагы достум сени жамгырдан, ашыкпайм кереметиң сунчу жаштыкта. Sızıp olup
Анкаранын борборундагы Алато кафесинде жаш талант эстрада ырчысы Бексултан Алимбековдун клиби таанытылды. Бексултан Алимбеков Түркиянын Анталия шаарында ырына клип тартып, анын ачылышын «Ырдайм жаштыкта» аттуу чыгарылышы менен жасады. Бексултандын клибин көрүү үчүн Анкарада окуган студенттер менен иштеп жүргөн Кыргызстанды сагынган мекендештер кафеге чуап келишти. Кафе жык-жыйма толду. Бексултан менен бирге келген жаш таланттар өздөрүнүн ырларын тартуулашып, мекендештердин жарпын жазды. Эске сала кетсек, Анталияда бир жыл мурда кыргыз эли коому түптөлүп, мигранттардын ар түрдүү көйгөйлөрү менен алектенип келишет. Коомду Рыскүл Кадырова жетектеп, Бексултан Алимбеков маданият иштери боюнча жетекчи орун басары болуп шайланган. Саламатсыздарбы? Бексултан Алимбековдун бул клиби биринчиден өзүнүн ичинен чыккан максатын элге таанытуу болду. Экинчиден бул жакта Анталияда кыргыз жаштар театрлаштырылган уюм түзүлгөн. Бул жаштардын таланттары жерде калбаш үчүн колубуздан келген иш аракеттерди жасап жүрөбүз. Ошон менен бирге эле Бексултан Алимбеков өзүнүн эң мыкты эмгектери менен бул ишти ишке ашырды. Ошол эмгеги элге таанылсын деп жакшы пикирлерибиз менен 1-мартта Анталиядан иш-чара көрдүк. Андан кийин 3-мартта Анкара шаарына келдик. Бул жаштарыбыздын максаттары
дайыма аткарылышына кам көрүп, ак жолдору ачык болсун деп ушул жерге келип калдык. Дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишип, дагы Кыргыздын, алыста жүргөн кыргыздардын дайыма алга ушундай таланттуу адамдар бар экенин көрсөткүбүз келди. Өзүңүз кыргыз эли коомун жетектеп атасыз, ал жакта кандай иштер болуп жатат? Кыргыз эли коому биз эл менен коомбуз. Бул Түркия шаарында абдан кыргыздар көп. Ошондуктан бир коом уюм түзүп, алардын көйгөйлөрүн, ичиндеги максаттарын бир аз да болсо жардамчы бололу деп жаш таланттар да араларында бар. Ошондуктан биз бир астыга кадам таштадык. Кудай буйруса 5 март күнү дагы калпактар күнүндө ак калпактар жана ак элечек күнү деп жакшы бир проектти уюштуруп жатабыз. Акырындык менен кыргыз эли таанытуу, үрп-адатын, маданиятын таанытуу биз үчүн эң бир алыста жүргөндө биздин кыргыз экенибизди, намыскөй экенибизди, башка жакта жүрсөк дагы кыргызыбыздын намысын колубузга кармап, эр азаматтар, айкөл энелерибиз бар экенин таанытуу биздин эң биринчи максатыбыз, эң биринчи пландарыбыз. Ошондуктан кыргыз эли коому ачылып иштеп жатат. Gelgende al gündürdü esteşerimiz Ara dolduk almayın Gılam sırabim Soranarım başkağa Yetmesençi Yetmesençi Мен алгач Алмазбек Асанбаев агайыбызга мен чын жүрөктөн рахмат айткым келет. Себеби жакшы нерсени бир гана мына ушул чакан жерде калтырып койбостон атайын архивдештирип, эмне дейбиз, тарыхка сактап, биздин кыргыз мекендештерибизге кабар аркылуу жеткирүүгө салым кошкон биздин ТРТдагы кыргыз бөлүмүнө терең ыраазычылык билдирем. Ошондон дагы мен аябай жакшы, себеби жалаң жакшы адамдар бүгүн мына ушул кечени көркө бөлөп турду. Себеби бир чакан гана кичинекей гана программа болбосун, эгер жакшы көрүүчүлөр мыкты публика келе турган болсо, анда ошол биздин эл өйдө көтөрүп коет. Бүгүнкү келген жалпы көрүүчүлөр мына ушундай деңгээлдеги мыкты көрүүчүлөр болчу. Ар бирине мен чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем.